Рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мекендештер, бүгүн 9 айынын 29-у 2025-жыл. Мына мен сыймыктанган Абдулла Ташиев, Нургазы Мусаев, Нургазы классташыбыз Чынтемир Батыр менен отурабыз. Анан ушул кезде ак дасторкондо отуруп Абдулла Ташиевке мен жеке өзүмдүн жашоомдо тажрыйбадан алган Абдулла Ташиевдин кеңештерин угуп көчөт боюнча көп пайда алдым. Анан ушу көзү түрүсүндө теңтуштарынын, агаларынын көзүнчө Абдулла Ташиевке терең ыраазычылык билдирем. Кыргызда ушундай да адамдын көзү өтүп, өлүп калгандан кийин бир согумун жеп, бир бодосун кыл куйругун жеп, анан ошол жерден аны ушактап, анан айттың ай ушундай Абдулла деген бала өтүп кетти, көп көчөт тиктеле деген эле сөз калат да. Жок, урматтуу мекендештер, мындан ары ушу Кыргыздын сыймыгы болгон, Кыргыздын элинин төбөсү көрүнүп калган Абдулла Ташиевте болгон багбанчы, соодагерлерди көзүнөн мактаганды үйрөнөлүк. Анткени адамдар чанда жаралат, бирок элдин астына озуп чыгып, ачык өзүнүн жашоосунда багбан боюнча тажрыйбаларын элдин астына мына биринчилерден болуп чыгарган ушул киши. Мен ушу Абдулла Ташиевте болгон адамдар менен көзү түрүсүндө замандаш экенине аябай кубанычтамын. Сизге ийгилик, бала чакаларыңыз менен жана мындан ары да Кыргызстанга, Орто Азияга, дүйнөгө жана планетага өтө чоң зор салымыңызды сала бериңиз. Сиздин бир тиктирген бир көчөтүңүз бул бир районго эмес, бир областка эмес, бир Кыргызстанга эмес, жеке жалпы планетага пайдалуу. Рахмат сизге. Ассаламу алейкум, туугандар. Мына жолтой эниме Алла разы болсун. Мына биздин сабактарды алып, мына ушул сабактарды ушул Ысык Көл облусунда эмес, жалпы Кыргызстанга Facebook'тан жар салып, кантип турап отургузушту көчөттү, ага кандай кам көрүштү, анан кийин ошол көчөткө инвестиция тартканды үйрөттү да бул. Мына канчалаган, мисалы үчүн, такыр көчөт менен кешеси жок, мисалы үчүн, сонун мына айымдар, сулуулар жалаңа. Сулуулар, анан кийин баягы кыйын кыргыздын жигиттери ошол көчөткө каражатын берип, же болсо өздөрү көчөт берип, ушул Ак Жол тойдун ушул менеджерлик таланты менен болуп атат да. Мына ушул Ак Жол тойдой ар бир райондо, ар бир айылда ушул багбан киши пайда болуш керек да. Мына ушулар мына Кыргызстандын мына айтты го, мына планетага пайдасы бар деп. Биз бардыгыбыз бир аба менен дем алабыз да. Мына ушул бул мисалы үчүн Кыргызстанда отургузулган дарак абаны тазаласа, ошол менен немис дем алат, американец дем алат, европеец дем алат. Бардыгы ушул бир эмедебиз да, туташпыз да биз. Ошол үчүн баг отургузгандан эч качан талбаңыздар. Баг отургузуу, мисалы үчүн, күзүндөсү да боло берет да. Анан кийин мына мэрияга дагы айтып коеюн, урматтуу туугандар, арча отургузганды токтоткула. Арча аба тазалабайт. Бул жөн эле көрүп да. Аба тазалаш үчүн силер эмне? Каштан отургузулат. Каштан эң сонун абаны да тазалайт. Анан арчага караганда 10 эсе бат өсө турган каштанга өткөрөт. Чоң рахмат.